Көпчүлүгү менин агайдын кызы экенимди деле билишпейт болчу. Кыргызстан боюнча 5 гана кызды тандап Америкада грант менен окутуп келишет да. Ошол 5 кыздын катарына мен да кирдим. Тиги кече күнү алган маалыматын бүгүнкү маалымат жууп кетип атпайбы? Бирок чек ара маселеси андай маалымат эмес да. Мен ойлогом Бишкек бул биздин борбор шаарыбыз, бир сонун жерге барам го депчи. Келсем кайда бир ылай көчөлөр, маршруткаларда бири-бири менен кызышкан адамдар. Алар кече күнү бомба түшүп, ошол октор жаап качкан болсо, эртеси күнү кайра келип сумкасын көтөрүп мектепке бара беришет, окушат. Бирок ошого настройка кылган мугалимдердин чоң эмгеги. Биздин билим кемеси деп жазсаңыздар YouTube'га серия агайдын интервью сабактары, анан ошол 7 облуста болуп жаткан иштерибиз тууралуу маалыматтарды көрсөңүздөр болот. Бизге эң көп ыраазы болгонум атабыз китепке болгон сүйүүнү жүрөккө орноштуруп коюптур да. Адам бир түрдүүлүктөн гана чарчайт экен. Билим алуудан эч качан эринбеңиздер. Ал эми оңой билим алуунун жолдорун Гапар Мадаминов агайыбыздын окутуу тарбиялоо усулдарын үйрөнүү аркылуу өздөштүрүп алсаңыздар болот. Салам алейкум, Аманат Медиа YouTube баракчасынын катталуучулары. Кудай буюрса, бүгүнкү биздин маегибиз өтө башкача форматта болот. Анткени Кыргызстанга белгилүү бүгүнкүнүн дүйшөнү десек болот. Гапар Мадаминовдун кызы менен маек курмакчыбыз. Дегил айтсаңыз, ушундай Кыргызстанга белгилүү болгон адамдын кызы болуп, анын атын колдонуп жүрүү канчалык бир деңгээлде орду бар, ошол тууралуу бүгүнкү маегибизди баштасак. Саламатсыздарбы? Урматтуу Аманат Медиа каналынын угармандары. Суроо орчундуу суроо экен. Гапар Мадаминов агайдын кызы деп таанышат. Бул жоопкерчилик, бул сыймык. Ошого жараша ар бир жерде сүйлөгөн сөзүң, иштеген ишиң, ошого дал келиш керек. Албетте бул чоң жоопкерчилик. Бирок ошону менен катар эле бул жараткан бизге берген эң сонун мүмкүнчүлүк. Ушундай ата-энебиз бар болгонуна миң шүгүр келтиребиз. Анткени билим дүйнөсүнө, жарык дүйнөгө ушул атабыздын окутуу усулдары, үйдө берген тарбиясы менен келдик. Шүгүр кылабыз. Жана узак өмүр, ден соолук каалайбыз. Анткени көп сүйлөгөн сөз, акыл үйрөткөндөр көп, бирок биздин агайыбыз деп айтсам баары күлүшөт. Анткени ошол агайыбыздын номер 3 эксперименталдык гимназиясында 1-класстан 11-гече окуганбыз. Плюс анан үйдөн биздин атабыз болот. Биздин агайыбыз ар бир айткан сөзүн өзү жасап, көрсөтүп берген адам болгону үчүн дагы ар бир сөзү таасирлүү, уккан адам ошону кылгысы келет да. Дал ошо балдары биз деле атабыз айткан сөздөрдү кылабыз, анткени ал өзү ошону жасап көрсөтүп берет. Ошол эми атаңыздын мектебинде 1-класстан 11-класска чейин окуп калдым дедиңиз. Деги эле ошол жакта мисалы классташтарыңыз, курбуларыңыз бул атасы мындай тартып коюп атат же бааларын 5 коюп коюп атат деген сөздөр болушу мүмкүн. Өз күчүңүз менен окудуңузбу? Атаңыз бир мындай кийлигишкен учурлар болду же болгон эмеспи? Жакшы суроо экен, аябай. Ооба, мен номер 3 эксперименталдык гимназияда катардагы окуучулардай эле окудум. Көпчүлүгү менин агайдын кызы экенимди деле билишпейт болчу. Жана өспүрүм куракка келгенде бирин-бири жактырып, ошондой болот го класстарда. Бир жаңы окуучу келип, Кудай берди деген классташым болсо керек эле. Анан ошо жакшы сүйлөп, кийин 1-2 күндөн кийин күлүп атпайбы? Мен сенин агайдын кызы экениңди билбептирмин да депчи. Бул тамашачы аралаш билбейт деле калышчу мен агайдын кызы экенимди. Анткени баарыбызга шарттар, талаптар бирдей болчу. Мен өз күчүм менен окудум, жалпы башка гимназисттер сыяктуу эле. Анткени бизде билесиз, бир гана мугалимдер сурабайт, биз окуучулар бири-бирибизди сурап баа койгон. Биз керек болсо өзүбүздүн тапшырмабызды, эмгегибизди карап туруп, ошого адилеттүү түрдө баа койгонду үйрөткөн методикалар бар да ал жерде. Анан гимназияда ооба мен отличник болуп өттүм. Орто баарын сынап коет эмеспи? Ошол ортодо классташтардын арасында эң көп бал алгандардан болдум. Демек бул мен көтөрмөлөнбөй, агайдын кызы болгонум үчүн 5 албай окуганымдын далили болуп бере алат. Андан кийин бүт Кыргызстан боюнча тандоо жүрөт. университетте окуп жүргөн студенттер арасында активдүү, окууда ийгиликке жетишкен, бир коомго пайда келтире ала турган кыздарды Кыргызстан боюнча 5 гана кызды тандап Америкада грант менен окутуп келишет да. Ошол 5 кыздын катарына мен да кирдим. Бул да ошол мен гимназияда, эксперименталдык гимназияда өз күчүм менен окуганымдын далили болуш керек.
Кийин 2017-жылы Малайзияда билим алып келдик. Англис тили жана маданияты лагеринде окуп келдик. Ал жерге дагы ошо стипендия, грант болуш үчүн бул ошол окууну уюштургандар сиздин билимиңизди, сиздин тажрыйбаңызды сатып алат да, мындайча айтканда. Сизде бирдемке бар болсо ошол окууга алат. Башка өлкөдөн, ал жерде Египеттен, Сириядан, Турциядан, дүйнөнүн чат аралынан келген студенттер болот. Америкада жүргөнүбүздө Борбор Азия өлкөлөрү, дагы башка өлкөлөрдөн келген студенттер. Сен эгер ошолорго бере ала турган билимиң, тажрыйбаң, опытың бар болсо, бул окуулар сенин окууңду каржылап берет. Демек, мен ойлойм, ооба, мен өз күчүм менен аракет кылып окудум, бирок ошол билим алуунун жолдорун оңой, бекем, түбөлүк сага кызмат кылчу билимди, негизги билимди, практикалык билимди алыштын жолдорун бизге номер 3 эксперименталдык гимназияда үйрөтүштү. Ошол Гапар агайдын жогорку кеңешке келип трибунада сүйлөгөн бир сөзү бар да, бизде Баткендин чек арасында туруп, Кыргызстандагы эң алдыңкы ОРТдан бала алгандардын бир рейтингин көргөзгөн да, медакадемияга мынча бир бөлүгү бюджеттик орундар менен окуган деп. Ошол сиздер 11-классты бүткөн жылдары классыңыздарда канча адам ОРТнын эң жогорку балын алган жана өзүңүз канча бал алгансыз? Жакшы суроо экен. Ошол медакадемияга, мисалы, ошол биз бүткөн жылы 32 окуучу бүткөнбүз. Анын 14-ü медакадемияга бюджеттик орунга өтүп кеткен да. Ошонун баары менин классташтарым. Бүгүнкү күндө врач болуп иштеп атышат. 3-өсү кайра айылга барды. Чегада да билесиз, биз жакта мындай конфликттер болуп турат. Көптөр ал жактан качып кеткенге аракет кылат. Бирок ошондой жарадар болгон адамдарды карагандар да менин ошол медик классташтарым болду да. Карасаңыз, бир гимназияда окуп коомго канчалык пайда келип жатат. Биринчиден алар бюджетте 5-6 жыл медакадемияда окуду. Кайра бизге ушундай билим гана эмес, тарбия да берилгенине ыраазыбыз да. Мекениңе кызмат кыл деген түшүнүктү бизге жакшы сиңдиришкен. Алар врачтар эгер Россияга барып иштесе же чет өлкөгө барып иштесе, андан 10 эсе көп айлык алат. Бирок агайыбыз монтип кол менен көрсөтүп берет эле, ушу дагы деле эсимде калат. Мен силерди бир уч буудайдай жеткирип атам деп тарбиялап атам. Кези келсе Кыргызстандын жер-жерине тарайсыңар, бирок ошол барган жериңерде, мектепте, гимназияда көргөн жакшылыктын үрөөнү болосуңар. Бир буудай болуп мен Бишкекке түшсөм, менден жакшылыктын үрөөнү тарашы керек башкаларга. Медик болуп, мисалы, бир классташым Ошто иштеп жатса, андан жакшылыктын үрөөнү силерден башка адамдар келип жакшылык таап кетсин деп тарбия берет да. Ошол менин медик классташтарым менен сыймыктанамын. Медициналык академияга бюджетке өтүш бул өзү бир канча жылдык эмгекти талап кылат, мугалим тарабынан, окуучу тарабынан, ата-эне тарабынан. Бирок ошол жерге өткөндөн кийин окуп кете алабы, окууну алып кете алабы, чындап бир кесип ээси болуп чыгабы, ал үчүн да бир көндүмдөр керек да. Мына жаңы эле чыкты, студент жана окуучулардын өз алдынча билим алуу жана иштөөсүн уюштурган Акылын биги маданияты китеби. Бул ошол студенттик күндө, билесиздер, СРС деп коет, самостоятельная работа студента. Ушунча бир томдогон китептерди берип туруп, сен окуп, эртеси күнү талкууга мугалимге жооп беришиң керек. Ал үчүн өз алдынча билим алуу көндүмдөрүнө ээ болуш керек. Мына ушул культура интеллектуального труда, the culture of intellectual labor болуп кийин англис тилдерине да, түрк тилдерине öğrenmek. Кыргызча болгондо бул үйрөнүү деп агайдын методика китептери которулуп тарап кетти. Эмне үчүн? Анткени ошол бизге медик болууну каалайбызбы, айтишник болууну каалайбызбы, мугалим болууну каалайбызбы, билим алуунун үзгүлтүксүз өмүр бою билим алуунун практикалык, эффективдүү көндүмдөрүн ушул сабактар үйрөткөн болчу да. Шүгүр келтиребиз жана ушул окутуу усулдарыны, билим алуу усулдарын бүгүнкү күндө биз да башкаларга айтып келатабыз. ОРТдан жогорку бал алганбыз. Ошол мен бүтүргөн жылы 214 бал алды, эң көп Гүлнара классташым. Андан кийин эле Айзат бал алды, 204. Бул Айзат медакадемияда окуду, Гүлнара улуттук университетте окуду, меники 190 бал болду. Мен Кыргыз Түркманас университетинде бюджетте окудум. Ушинтип бизде эң сүйүндүргөнү баягы пороговый бал болот го, ушул балдан өтсөң бюджетке окуганга мүмкүнчүлүгүң болот деген. Ошондон төмөн классташ бала болгон жок да, кыз болгон жок. Бул тенденция ар жыл кайталанат. Мисалы, бир класстан 20 бала бүтсө, анын 19-у бюджетке өтөт. Бирөө кайда калды деген суроо жаралса, ошол бирөө эмне үчүн бюджетке өтпөй калат? Анткени стоматологияда, фармакологияда же журналистикада бюджеттик орун жок негизи Кыргызстанда. Ал жерде окуучуларга
андыраак төлөшүң керек. Ошон үчүн тиги 19 бюджеттик орун бирөө жок болуп калып атат. Болбосо эгер ал окуй турган бөлүмдө бюджет бар болгондо ал деле бюджетке өтмөк да. Азыр ошо сүйлөмүңүздү айтып келатып, Гапарагайдын китептерин көргөзүп, кыргыз тилинде, орус тилинде, англис тилинде, түрк тилинде деп өз эне тилинде бир так сүйлөп койдуңуз да. Деги эле ошол 4 тилди билесизби же мындан дагы кайсы тилдерди билесиз? Мен англис тилде эркин сүйлөймүн, орус тилде жакшы сүйлөймүн, өзбек тилин жакшы билемин, аябай сыймыктанам өзбек тилин билгениме. Анткени баягы тил билген бул дил билген да. Бир Гүлсара кыргыз болуп жаралып туруп, мен англисче аркылуу англичанин, америкалыктардын дүйнө таанымын тил менен үйрөндүм. Түрк тилин үйрөнүү аркылуу түрктөрдүн дүйнө таанымын, алардын түшүнүгүн түрк тили аркылуу үйрөндүм. Тил билген аябай сонун. Бир жашоодо 4-5 жашоону жашоосу келген адамдарга айтарым, тил үйрөнгүлө. Тил үйрөнүүнүн дагы оңой, өз алдынча үйрөнсө боло турган усулдары бар. Аны жана мен көрсөткөн акыл эмгеги маданияты китебинде үйрөнсө болот. Биз гимназияда жүргөндө ошол англис тилдин 10 күндүк декадалары, орус тилдин 10 күндүк декадалары болот эле дагы. Биз ал күндөрдө бири-бирибизге элементардык китепти берип кой, суу ичесиңби деген сыяктуу сөздөрдү да только ошол тилде сүйлөчүбүз да. Мындайча айтканда жаттоого негизделген билим берүү эмес, практика, колдонууга негизделген билим берүү болгон үчүн ошол гимназияны бүткөндө англис тилде кичине база фундамент болгону үчүн мен эл аралык мамилелерге бюджетке өтө алдым да. Тил үйрөнгөн аябай жагат, бирок деген тил үйрөнүүдө эң башкысы калуу, анан кызыгуу керек. Мен кытай тилин аябай үйрөнгүм келди, баштадым, анан орто жолдон калып кетти. Буюрса ошол тилегим бар, кытай тилин да үйрөнсөм экен деген. Буюрса ошо тилдериңизди үйрөнүп, башка бир адамдарга, айымдарга бир үлгү болосуз деп ишенем. Эми бир мындай олуттуу бир маселеге келсек, акыркы күндөрү ошол чек ара маселеси улам мындай адамдын жүрөгүн өйкүп келет да. Анан ошол мындай имиштерден, адамдардан угуп келсек, ошол Гапарагай ошол окуя болгон учурда айылда калып калды деген нерселерди укканбыз да. Эми ошо кызык катары сизден бир уксак. Чындыгында кандай болгон, өзүңүз кантип байланышып аттыңыз? Эми ал жакта өлүм менен өмүрдүн ортосунда туруп абдан кыйын бир маселе да. Эми өзүңүз оозуңуздан угалы. Бул чек ара маселеси аябай орчундуу болуп жатат, кейиштүү болуп жатат. Ал жерде жашабаган адамдар үчүн мени эң капа кылган нерсе бул информация заманында жашап жатабыз да. Ушунчалык бир 100дөн ашык адамдын өмүрү кыйылган окуя болду. Болуп келе жатат. Бирок биз болсо ошол окуядан 3 күн өткөндөн кийин, 3 күнгө чейин кум жардам топтойбуз, бирдеме болуп атыптыр деп баарыбыз паника болобуз. Дагы 3 күн өткөндөн кийин баары ошону унутат. Анткени дагы бир жаңылык келет, дагы бир маалымат келет, ошо менен убара болуп кетип калат экенбиз. Бул баягы азыр буларды мынтип коет экен, цифровой маңкурттар депчи. Тиги кече күн алган маалыматын бүгүнкү маалымат жууп кетип атпайбы? Бирок чек ара маселеси андай маалымат эмес да. Адамдар ушунчалык, кандай десем, бир ок жааган жерде сиз жашайт белеңиз. Бирок адамдар жашап атышат. Эмне үчүн жашап жатышат? Ошол Кыргызстандын бир тилке жерин берип койбойлу деп. Бул факт менен да, эгер фактически ошол жерде кыргыз жарандары жашап аткан мөөнөттө ал жер биздики болот. Көчүп кеттиби, бүттү, ал Тажикстанга өтөт, ал просто вопрос времени деп коет. 1-2 жылдан кийин элдер көчүп кеткенден кийин өтүп кетет балким. Ошол максатта да коркутуп атышат. Улам эле бир гранатомет жардырып, ок менен атып элди коркутуп, балдардын аң сезимине дейди коркуу сезимин орнотуп, анан ушулар көчүп кетсин деп. Көчүп кетип атышат. Бирок ошол Гапыт Мадаминов агайыбыз көчүп кеткен жок. Мүмкүнчүлүгү бар, акчасы бар элдер көчүп кетти. Бишкектен үй алды, башка жактан үй алды. Болбосо жөнөкөй көчүп кеткенге шарты жок адамдар калды. Плюс ошол жер биз кетип калсак башкаларга өтүп кетет. Ошон үчүн биз ушул жерде турушубуз керек деген чыныгымдай патриоттук сезимдери бар адамдар гана ал жерде калды. Эми бул окуяларды айтып берүү бизге аябай оор, сүйлөгөндө эле титирек басат. Анткени биринчи жолку кол салууда мен ошол ата-энемди көргөлө ошол жака барып калган элем. Апрель болчу, апрелдин аягы. Бул аябай жаман экен. Аны өзүң башыңа түшкөндө гана сезет экенсиң. Адам коркуу, анан шашуу, таң калуу болгондо мындай нес болуп калат экен да, эмне кыларын билбей, кайда качарын билбей. Балдарды көтөргөнчө биз унааларга карап качтык. Баарыбыз эң керектүү буюмдарды алып ошол жака отурганда карасам атам жок да, машинада. Аңгайда кирип ата жүрүңүз десем, жок мен калып турайынчы дейт. Биз бул жерде калабыз.
ушунчалык баягы шашып турган учур мындай ишеним менен эч кандай коркпостон кебелбестен айткан үчүн жок жүрүңүз кетебиз сизге коркунуч жаралат деле дей алган жокмун да. Мен калайын бул жерде туруп туралы деди. Көрсө биз кеткенден кийин үйдө эмес гимназияга барып отуруптур короосунда. Эми кандай ой болгон, балким тигилер басып келсе мектепти өртөйт деп ойлогонбу. Ошол конфликт тынганга чейин короосунда отуруптур. Мени ошол мектептин алдынан шашып өтүп кетип жатканыбызда эми элди эвакуация кылды да, элди эвакуация кылган жок, эл өзүн өзү эвакуация кылды. Кимде унаалары бар болсо, кошуналарын отургузуп алып, баары тоону карай качышты. Ошол учурда мектеп гимназиябыздын жанында өтүп кетип жатканда ушунчалык мындай сезим болду да, эгер ушул мектепти да өрттөп салышса, мен эч качан эч кимди кечирбеймин дегенчи. Бул негизи чек арада өтө коркунучтуу амал болуп жатат. Элдер ошол бир күн, 2 күн, 3 күн ошол кабарды окуп коюп эле унутуп калып жатышат да. Унутпаш керек. Ошол жерлер кийин эмне болуп жатат, кимге өтүп жатат, кандай протоколдорго кол коюлуп жатат. Элементарно ошол нерселерге сабатыңыз жетпесе, эч болбосо ошол чек арада жашап жаткан элдер кандай күн кечирип жатат, күн сайын кабардар болуп, маалымат алып туруш керек. Биз үч уктасак мындай көрүнүштөр болот деп ойлочу эмеспиз. Тажикстандын базарларына, шаарларына барчубуз. Гимназияда эң жакшы окуган окуучуларды Тажикстандын Ленинабад шаарына алып барчу капырагай. Ал жерде мындай конкурс болот эле, аябай кызык. Адамгерчиликтен мыкты үлгү көрсөткөн окуучуларды алат эле. Мисалы, көчөдө кетип жатса, арыктын суусу чыгып кетсе билесиз, көчөнү жайлай айылды бүтүп булгайт да, ошол суунун нугун буруп койгон. Бул да адамгерчилик, башка элдерди ойлогон үчүн ошол ишти кылып жатат да. Балапан уясынан түшүп калган болсо аны чыгарып койгонун башка классташы көрүп мугалимдерге айтып кетсе, вот ошол адамгерчиликтин үлгүсүн көрсөткөн окуучуларды алат эле. Анан отличниктерди, олимпиададан 1-чи, 2-чи, 3-чү орун алгандарды алып, акысыз ошо Ленинабад шаарына алып барып келет эле. Ал жер капа болбоңуздар, Бишкектен жакшы, инфраструктурасы жакшы, театрлары, музейлери жакшы. Биз деген курнамыздуулукка алдырбай ушундай учурларда ойгонушубуз керек да, ойлонушубуз керек. Ошол шаарларга барып, биз 11-чи классты бүткөндөн кийин гана Бишкекке келгенбиз да. Мен ойлогом, Бишкек бул биздин борбор шаарыбыз, бир сонун жерге барам го депчи. Келсем, кайда бир ылай көчөлөр, маршруткаларда бири-бири менен мындай кыйкылышкан адамдар, шаардын тулгундары деген маданият жок да. Биз Ленинабадда ошол барганда такыр башкача адамдарды көрчүбүз. Алар аябай сабаттуу, бири-бирине жумшак сүйлөгөн. Ушундай адамдарды, музейлерди көрүп, шаар деген ушундай болот турбайбы десек, Бишкек андай эмес экен. Буну эмне үчүн айтып атамын? Биз тажиктерди душман көрбөшүбүз керек. Алар менен биз жакшы жашачубуз, жөнөкөй эл менен. Азыр деле эгер ушул чек араларды ачса, жөнөкөй элдер жакшы жашайт, бат болгону эки тарапка тең туура эмес маалымат берилип атат да, бирине душман көрсөтүү бул жакшылыкка алып барбайт. Капытагай айтат, эч бир эл, тем более азыр 21-чи кылымда бири-бирини курал менен жеңе албайт. Ал канчалык күчтүү болсо дагы. Бул түшүнүүгө келиш керек, бири-бирин түшүнүүгө, мунасага, диалогго келиш керек. Только диалог менен, сүйлөшүү жолу менен чечиле турган маселелер. Чек ара жөнүндө сөз болуп жатканда аябай ойлонуп сүйлөш керек. Анан посттордо жазып атпайлыбы, баарыбыз эмоцияларга алдырып, тигилер биздин душмандар, алар адам эмес турбайбы деп. Жок, биз чек арада жашаган адам катары жакшы билебиз. Тажик эли меймандос, сыйлаганды билген жакшы эл болчу. Анткени ошол номер 3-чү эксперименталдык гимназияда менин англис тили агайым Халил агай, Жалил агай, информатика агайым Гуфром агай, орус тилчи мугалимим Малохат эжеке,
Манзура эжеке ошолор баары тажик мугалимдер болчу. Капыт агай айылда билесиз мугалимдер жетишсиз. Ошо шаарга Тажикстанга түшүп, ошол агайларды мугалимдерди ынандырып бизге алып келип орусча сабак бердирчү, англисче сабак бердирчү. Аябай жакшы адамдар эле. Ар бир улуттун мындай жакшы тарбия көргөн, билим алган адамдары болот. Анан ошол кезинде учурунда тарбия көргөн эмес болсо, билим алган эмес болсо, ал караңгы катмар болуп калат дагы. Ошо караңгы катмарды туура эмес иштерди жасоо үгүттөө оңой болуп калат. Ушул жерден дагы билим алуу, тарбия алуу канчалык баалуу экендигин түшүнсөк болот да. Эми эмне кылабыз? Биз только дуа кылабыз. Анан ошо дуа менен эле чектелип калбастан аракеттерди дагы жасайбыз. Эмне аракет жасайбыз? Балдарыбыз билимдүү болсун, тарбиялуу болсун. Биз ушунчалык күчтүү коом бололу, өз ара ынтымакта, ыдырашкан эмес, бири-бирин түшүнгөн, колдогон коом бололу. Бизге кол салгандан кошуналар сестенсин. Алар сезип турат, биз алсыз болуп кеттик. Биз өз ара ынтымагыбыз жок болдук, ошон үчүн кол салуулар болуп жатат. Бардык маселени чечүү жолу узак мөөнөттүү, тияктарда себептери. Биз бетиндеги могу жакын азыр көрүп турган нерселерди алып алып эле бирөөлөрдү душман көрө бербешибиз керек. Ошо сиздердин учурда 11-класста ОРТ балдан жогорку деңгээлге жеткен. Эми акыркы 1-2 жылда ошол чек ара маселеси болгондон бир балдарга бир таасир эттиби? Бир балким отличниктердин саны азайып, китеп окууга адамдардын умтулуусу жок болуп, ОРТ балынан бир аз ылдый түшкөнүн бир мындай сезе алдыңызбы, көрө алдыңызбы? Бизден кийин алтын сертификат алып 223 балдарга жеткен гимназисттер болду. Тетирисинче жыл өткөн сайын результат жогорулап жатат. Республикалык олимпиадан 1 алган 2022 жылы балдар болду. 2022 билесиз да, ал окуя тигинде болгон апрелде. 2022 кышында келип биринчи орунду алышты. Биз кыргыздарды баягы түгөгөн сайын күчөнгөн эл дейт го. Биз ошондой, окуучулар дагы ошондой. Негизи Баткенде чек арада жашап жаткан элдер мына ушундай духка ээ. Мен сыймыктанамын. Алар кечээ күнү бомба түшүп, ошол октор жаап качкан болсо, эртеси күнү кайда келип сумкасын көтөрүп мектепке бара беришет, окушат. Бирок ошого настройка кылган мугалимдердин чоң эмгеги. Мугалимдер өздөрү дагы ичинен коркуп турса, балким коркосуң да, эми өзүң неберең бар, балаң бар, ошолорго эмне болот дейсиң. Бирок аракет кылышат ошол жерде окууну улантып, кадимки жашоону улантып, элди чакырыш үчүн. Мына экинчи жолкусунда атамды Бишкекке чакырдык, ушу жогорку кеңешке иш-чарага чакырды, ошон үчүн келди. Анан элдер ойлоп турду, агай кеттиби деп. Жок, агай кеткен жок. Анан бирок мен айттым, балдар айтабыз да, барбаңыз, ушул жакка келиңиздер, элдин баары кетип атат. Десем, жок, бул агай кеткен жок, агай бар, окуу болуп жатат деп гана элдер айылда турат, балдар гимназияга келип турат, мен барбасам болбойт деп кайра кетти. Ушундай окуу кадимкидей болуп жатат, бирок туура айтасыз, бул баары бир психологиялык элдерге, балдарга таасирин берип атат. Өзгөчө кичине балдарда жакшы бакай алат, кичинелер чоңдор эми жашырат да. Кичине балдар мисалы стройкадан бир шыйпыр түшүп кетсе тарсылдайт го, ошондой болгондо деле уже чуркап келишет да, апа качабызбы депчи. Бул өтө чоң психологиялык, балдарга травма түшүп жатат, болуп жатат. Корккон сезимдер менен жаш балдарды чоңойтуп коебузбу? Бул маселелер кантип тез арада чечилет? Соц тармактарда бирөөлөрдү душман көрүү эмес, бирок ушул чек ара көйгөйлөрү эмне болуп жатат, чечилип жатабы, кандай протоколдорго кол коюлуп жатат, эскертип талап кылып туруш керек деп ойлойм да. Ошондо биздин жаш балдар деле тынч жашоодо жашаганга акысы бар, жашашы керек. Ал Баткендин балдары эле эмес да. Ал Кыргызстандын балдары биздин эле жарандар. Ошолордун ар биринин психологиялык абалы, ден соолугу биздин дагы көйгөйүбүз, маселебиз болушу керек. Алгач ошо сизден интервью алаарыбызда Гүлнур эже ошол сиздердин ушу мекемеңиздерден интервью алууну сунуштады да. Абдан кубандым, анткени бул Гапар агайдын атмосферасы, Гапар агайдын аурасы, Гапар агайдын китептери турат. Эми ушул жердин бир тарыхына кайтып келсек.
кандай себептер болуп ачылып калган, ким сунуштаган, бул окуу борборун азыр ким негиздеп турат, кандай адамдарга билим берилет, ошолор тууралуу айтып кетсеңиз. Бул жер чакан гана 2 бөлмөлүү биздин офисибиз. Бишкекте Гапур Мадаминов агайдын окутуу тарбиялоо усулдарын үйрөнөмүн деген мугалимдер, ата-энелер, окуучу студенттер ушул жерге келип, маалымат алып, китептерден алып кетсе болот. Биздин дарегибиз жогорку жал, верхний жал, Таналиева 3/4. Бирок биз окууларыбызды жеринен барып өткөрөбүз. Анткени бул жерге көп адам батпайт. Жеринен ошол мектепке, же болбосо университетке уюштуруп бизди чакырса, барып агайдын окутуу тарбиялоо усулдарын практикалык көндүмдөр менен биз монтүүчүбүз, тигинчүбүз деп эле айтып койбойбуз да. Ошол жерде заматта аткартып, түшүндүрүп келген окууларды өткөрөбүз. Азырынча мен жетектеп жатамын, бирок биздин команда аябай чоң. Агайдын иш алып барып жаткан командасы жөнүндө сөз айтып бергим келет, анткени булар ыктыярчылар. Коомду агартуу, аң сезимди революция жасоонун ыктыярчылары. Эч ким аларга бир тыйын төлөп бербейт. Бирок Жети облуста ушул агайдын 45 жылдык тажрыйбасын көрүп, окуучуларынан алган результатын көрүп, эң башкысы агай ушунча жылдан бери карапайым элдин балдарын дүйнөлүк деңгээлде билим берип, бирок акысыз окуткан турбайбы? Бардык ошого таң калат да, ой, акча алган эмес турбайбы? Бул кадимки мамлекеттик госмектеп болгон турбайбы? Мындай результаттарды биздикилер жалаң жанагы госмектептерден көргөн да, ошон үчүн таң калышат. Андан соң демек бул келечек муундун сапаттуу билими тарбиясы үчүн ыктыярчылык кылса болот турбайбы деп башка облустан дагы өтө көп мугалимдер катарыбызга кошулган. Жети облуста азыр ыктыярчылар иш алып барат. Ата-энелер үчүн семинарларды уюштурушат, мугалимдер үчүн окууларды уюштурушат. Ал эле эмес, биз азыр онлайн сонун мүмкүнчүлүктөрдү берип атпайбы? 600-700 миңден ата-энелерди, мугалимдерди группаларга бириктирип, маалымат берип, ушундай бир сонун процесс кетип атат. Сиздер дагы эгер ушул эфирлерди көрүп, Гапур Мадаминов агай кандай усулдар менен окутчу экен, тарбиялачу экен, өзү эмне болгон мектеп болду экен деп кызыксаңыздар, биздин билим кемеси деп жазсаңыздар YouTube'га серия агайдын интервью сабактары, анан ошол Жети облуста болуп жаткан иштерибиз тууралуу маалыматтарды көрсөңүздөр болот. Ал эле эмес, Инстаграмда Эне мектеби деп издесеңиздер, Инстаграм баракчабыз бар. Ал жерде биз кандай онлайн курстарды өткөрөбүз, эмне иш-чараларды алып барабыз, баары алдын ала жарыясы берилип турат. Эми ошол мугалимдерди, адамдарды тандоодо кандай критерийлерге көңүл бөлөсүз? Мисалы мен бир угуп калганымдан ошол Гапур агайдын методикасын, Гапур агайдын усулун колдонуп, бир мындай акыга өткөндөрдү байкадык да. Ошонун бир канчалык бир деңгээли Гапур агайга да жетип турабы, же ошол өтүп аткан мугалимге эле калабы? Жакшы суроо экен. Биз мугалимдерди эң биринчи тандоо критерийибиз бул кайдыгер эместик. Мындай карасам, ошол азыр семинарларды уюштуруп аткан, окууларды уюштуруп аткан мугалимдер булар билим берүү системасына кайдыгер эмес адамдар. Ата-энелердин жашоо стандартына, балдарына берип аткан тарбиясына кайдыгер эмес адамдар. Акылуу окууларды уюштуруп жатабыз, ооба. Ал каалоочулар өздөрү чакырат. Биз бир күндүк эртеден кечке окутабыз. Ал дагы өтө, орусча айтканда смешной баада, чисто символикалык. Биз ошо барган жол киребизде актагыдай 1000 сом. Ошондой баалар менен окуу уюштуруп атабыз. Анан агайыбыз өзү өткөн окууларды дайым акысыз өтөт, Гапур Мадаминов агай. Анткени мен 40 жыл ушул акысыз окутуп келдим, мындан ары да акысыз окутамын деген позицияны карманат. Берки Дастан Канатбек уулу деген дос балабыз болот да. Ошонун тоюн алып барган Эрлан мырза дагы Гапур агайдын окуучусу болуп чыкты. Ошол Дастандын кайненеси дагы ошо Гапур агайдын эмесин бүтүргөм деди да. Ошол интервьюсу, ошол тойдогу сүйлөгөн, тойду өзгөрткөн Эне деген бир абдан мындай Кыргызстанда дүң болду да. Деги эле ошол мындай Гапур агайдын атынан чыгып жүргөндөр абдан сүйүндүрөт. Ошол сыяктуу дагы бир инсандар барбы? Ооба, мисалы Чынар Осмоновна бул Баткен облусунда губернатордун орун басары болуп иштеп жүрдү бир жылдары. Баары бир администрация колдогондо бул башкача темп менен жайылат. Ошондо эл аралык Энелер мектеби форумун уюштурган Чынар Осмоновна. Тажикистандан, Өзбекистандан келген болчу. Бүт Жети облус боюнча бул Энелер мектеби могу программа менен окутат.
окуу китеби, ата-энелер сиздер үчүн окуу китеби жана өзүн өзү тарбиялоо дастаркон четиндеги университет окуу китептери. Кыргызстандан ата-энелерди университетти бүткөндөн кийин деле, балалуу болгондон кийин деле биз ата-эне болгонго окубай турбайбызбы? Кайрадан окуса болот экен. Балдар менен диалог кылып сүйлөшүү, үй бүлөдө жакшы моралдык психологиялык климат түзүү, сабак даярдоочу бөлмө түзүү, ушундай да жок да, үй бүлөлүк китепкана түзүү, ошолор баардыгы антип ишке ашат, анын балага келечегине кандай таасири бар, мына ушундай олуттуу темаларды жөнөкөй тил менен ата-энеге жеткирет да. Мына ушул энелер мектеби идеясын эл аралык форум кылып тааныткан Чунара Усмоновна, ал бир гана ушундай иш-чараларды эле өткөрүп койбой, өзүнүн жашоосунда да жайылтты да. Эмне кылды? Кызын турмушка узатканда кыз себини 40 китеп бергиле деген агайыбыздын идеясы бар. Кадимкидей тойдун ортосуна чоң сандыкты ачып, ичинен 40 китепти алып, мен узатып жаткан кызыма мына Манастын эпос берип атам, Чыңгыз Айтматовдун томдук китептерин берип атам, Гапыр Мадаминов агайдын 8 китебин бир комплект кылып берип жатамын деп ошол баарына көрсөтүп берди. Бул деген мисалы биз чепкен беребиз, калпак беребиз, жоолук беребиз, дагы ошол сыяктуу материалдык нерселерди беребиз. Алар дагы жакшы, бирок китеп деген урпагынан урпагына өтүп атпайбы? Эскирбейт. Бирок ошону окуса, балдары такыр башкача тарбия көрүп, билимдүү болуп өсүп жатпайбы? Ошон үчүн ким эгер ушул интервьюну көрсө, кайсы тойго барсаңыз дагы сиз белекке китеп алып барыңыз. Өзүңүз кыз узатып жатсаңыз же бала үйлөп жатсаңыз, анда толук эле 40 китепти сиз да ошондой чоң себетке салып баарына көрсөтүп бериңиз. Биз ошондой көп китеп окуган, окуганын пайдаланган, түшүнгөн жана башкаларга да китеп окууну үгүттөгөн бир элдерге айланалы. Эми Гапар агайдын өзүнө бир кайрылсак, Гапар агай көбүнчө эмнелерди ойлонот, эмнелерди менен далек болот, кандай китептерди бир изилдейт жана кимдер менен көп жолугат. Ошол адамдар менен жолукканда бир ырахат алат. Ошонусун сиздерге бир бөлүшсө керек. Ооба. Биздин үйгө коноктор көп келди. Ар кайсы облустан келишет болчу. Ошол атамдын окутуу тарбиялоо усулдарын жеринен көрөлү, гимназиясынан көрөлү деп анда тынчтык кезеле. Эч ким Баткенге баргандан коркпойт эле. Азыр баргандан коркушат. Агайдын өзүн бул жака чакырышат. Көп коноктор келди. Ошондо бизде дайым дастаркон четиндеги университет болчу үйдө. Мисалы ошол мугалимдер, директорлор, же болбосо кадимки дыйкан келсе дагы чай үстүндө бизди чакырат эле балдарды. Биз көбүнчө бар конокторго мындай тоскоол болосуң, көп сүйлөбө деп балдарды чыгарып коюшат го, андай эмес. Бизди жанына отургузуп, ошолордун кеп кеңешин уккула, ушул чоңдор эмне жөнүндө сүйлөшөт, уккула деп тарбия берет эле да. Ошондон дагы мындай азыркы учурда тил билген жакшы, бирок эң биринчи адам ийгиликтүү болуш үчүн, мындай тил табыша билиш үчүн билиш керек болгон тил бул коммуникация тили деп коет да. Бирөөлөр менен тил табыша билүү. Кыргызча муну Гапыр агай ымала маданияты деп семинар кылып өтчү эле. Биз ошол ымала маданиятын дастаркон четинде келген коноктор менен сүйлөшүп отуруп өздөштүрдүк деп айта аламын. Бүгүнкү күнгө чейин ошонун пайдасын көрүп келатабыз. Жакшы адамдарды көрсөңөр ошолорго дейт, жакшыларды көрсөңөр эже туткула дейт да. Ошонун сабак алып мамилени жакшы адам менен таанышкан бул жакшы, бирок ошол менен жылдар бою мамилени улап кетүү өзү искусство дейт. Анткени ошондон сабак аласың. Андан бир жакшылык көрөсүң да, жакшынын шарапаты, жамандын кесепети деп коет. Ошого мындай дуа кылганда да жакшыларга жанаштырып, жамандардан бизди адаштырса экен деп дуа кылабыз. Анткени бул түшүнүктү бизге агайыбыз берген. Ар дайым адам Чыңгыз Айтматов да айтат го, адам жакшылыкты жерден таап албайт, адамдан гана үйрөнөт. Демек, жакшылык үйрөтө турган адамдардын артынан түшүш керек. Гапар агай өзү сизге кандай тарбия берген, үйдө бир кандайдыр бир методикаларды колдонгон, балким сүйлөө менен эмес, өзүнүн бир мындай харизмасы менен үйрөткөн, балким китеп окуп отуруп алган, бир ошондой сыяктуу бир өзүнүн методикаларын айтсаңыз. Деги эле ата кызга кандай мамилени үйрөткөн? Бизге эң көп ыраазы болгонум атабыз китепке болгон сүйүүнү жүрөккө орноштуруп коюптур да.
билим алуунун жолдорун үйрөтүп туруп, китепти бирөө оку десе гана окуп, анан көрбөгөн учурда окубай койгондордон эмеспиз. Ошол китепке болгон сүйүүнү кантип бизге орноштурду эле айтып берейин. Атам аябай көп китеп окуйт. Бош болуп калса эле түрлүү китептерди окуйт. Анан бизге окуп бер, көзүм ачышып жатат дейт эле. Мен ойлойт элем, атам көзү ачышат турбайбы, окуп берейин деп үнүмдү чыгарып окуйт элем. Алгач атам үчүн окуйт элем. Кийин жанакы процесс кызык болуп кетет да. Дарыялар жээкте кошулганда деген китептерди окуп бергем, дагы тарыхый, энциклопедия китептерди окуйт эле атам. Ошолорду окуп берет экен үнүмдү чыгарып. Атам болсо, мисалы 3 айлык каникулдарда мугалимдер пансионаттарга барып эс алып келет да, билесиз, Ысык көлгө барат. Сиз Ысык көлгө барбайсызбы, курортко барбайсызбы десек, тамашалап айтат эле, менин эң жакшы курортум мына Сары Күнгөй курорту деп. Сары Күнгөй курорту биздин үйдүн артында ошол чөптөр сады болуп өсүп калат эле, жайда саргап кетет. Ошол жерге кроватька көрпөчө салып, айланасына суу чачып, сонун шарт жаратып туруп, анан ошол кроватьта отуруп, көлөкөдө отуруп, кечке китеп окуйт эле. Биз үнүбүз чыгарып окуп айтып берет элек. Ошентип китеп ааламына киргизди. Китеп ааламына кирген адам сүйөт. Анткени андан кызыктуу башка дүйнө жок да. Мен көп айтам, бул адамзаттын жаралгандан бери ойлоп тапкан эң жакшы ачылышы кайсы десең, кимге кандай кызыккан тармагына карап, ким айтат светте ойлоп тапканы эң мыкты болгон, ким айтат интернетте ойлоп тапканы эң мыкты болгон деп. Мен үчүн адамзаттын эң жакшы, мыкты ойлоп табуусу китеп жазуу болгон экен да. Анткени жылдар бою бизге чейин канчалаган адамдар жашады. Ошолордун баары өзү өтүп кетсе да, акылы, тажрыйбасы, маалыматы китептерде калды. Ким ошону окуй билсе, пайдалана билсе, жашоосу жеңилдей берет, жакшыра берет. Ошол китеп дүйнөсүнө, билим дүйнөсүнө атам бизди өзү үлгү болуу менен алып киргенине аябай ыраазы боломун. Азыр мага дагы эс алуу, эң мыкты эс алуу кайсы десе, тынч, эч ким мага тоскоол болбогон суунун жээгинде же паркта, же үйдө, библиотекада отуруп китеп окуп, анан башты көтөрүп ошол окуганым тууралуу ойлоп, аны бир өзүм кагаздарыма түшүрүп жазып алсам, ушундан өткөн ырахат жок да мен үчүн да. Гапар агайдын азыркы учурда канча шакирти бар жана ошол методикасын канча мугалимдер колдонуп келатат, ошолорго токтолсоңуз. Жакшы суроо экен. 7 облус боюнча агайдын артынан ошол окутуу тарбиялоо усулдарын үйрөнөлү, бизде жайылталы деген миңдеген мугалимдер, ата-энелер бар. Негизи семинарларына катышкандардын саны 10 миңден да ашып кетти болуш керек. Анткени бир канча жылдан бери тур кылып 7 облус боюнча улам чакырышат, бир барганда 1000-2000 аудиторияга сабак өтүп келет. Мындай системалуу түрдө эч ушул багыттан жазбай, биринчи максат катары көрүп ушул багытта иш алып барып жаткандар алар эми саналуу, 10-15-20га жетип калдык окшойт. Бир туугандай эле болуп калдык. 7 облустан болсок дагы биз бири-бирибизди көптөн бери таанып жүргөндөйбүз. Эмне үчүн? Анткени баалуулуктар бир да, тарбия баалуулугу, билим сапатынын жогорулашы биздин бир максатыбыз болгон үчүн агайдын сөзү бар, улуу максат улуу күчтү жаратат дегенчи. Ошол сөздүн айланасында бириккен шакирттер, бул Таластан Салтанат Бейшенова, Бишкектен Динара же Замира Бекташева, мисалы Замира Бекташева агайдын өзүн көргөнгө чейин акыл эмгеги маданияты китебин окуп, ал бир 20 жылдан ашык мугалим болуп иштеп жүргөн мыкты педагог да. Балдар эмне үчүн балдарга билим жукпай жатат деп ойлончумун дейт. Ата-энелер эмне мынча өз балдарынын тарбиясына, билимине кайдыгер деп ойлончумун. Бирок бул көйгөйлөрдү көрүп атам, кантип чечишти билбей, уже мындай үмүтүм деле үзүлүп калган болчу дейт да. Агайдын китептерине жолуккан күндөн мен суроолорума жооп таптым. Ошо кантип балдарды билим алууга кызыктырса болот экен. Акыл эмгеги маданияты китебин сүйүп калдым дейт. Андан ошол китепти орусча которуп чыкты. Ыктыярчы болуп, мына бүгүнкү күндө орусчада чыгып олтурат. Ушундайда бул идеяга, максатка үндөш адамдар өз ара биригип, бүгүнкү күндө белгилүү бир максат, план менен иш алып келип жатабыз. Эми кийинки суроолорубуз мындай блин запрос сыяктуулар болсун, ошолорго бир жеке өзүңүзгө тиешелүү. Бул жашоодо сизди эң оор жогото болуп, кайсы нерселерди айта аласыз жашооңузда? Ошол биздин тынчтыгыбыз жоголду чек арадан кийин. Жашоодо кайсы окуяңыз үчүн азыркы учурга чейин Кудайга шүгүр деп келесиз? Ата-энемден жакшы тарбия көрүп, билим ала алганыма чексиз шүгүр кылам. Атаңыздын же апаңыздын сөзүн укпастан бир ишти кылып алгансыз, аягы көйгөй менен бүткөн бир учурларды эстеп кетсеңиз? Андай көп болот да.
Кандай китеп окуудан ырахат аласыз? Адабий чыгармаларды окугандан аябай рахат аламын. Ошол жерде бул сен ал каармандардын жашоосун жашап, катасын кетирип, ошондон сабак алып койгонго эң мыкты мүмкүнчүлүк да. Акыркы окуп жаткан чыгармаңыз тууралуу айтсаңыз, азыр кайсы китепти үстүндө окуп жатасыз? Алхимикти окуп бүткөн болчумун. Пауло Коэльонун Алхимик чыгармасын кайрадан кайталап окуп жатам, англисчесин окуп жатам. Биринчисинде орусча окуган болчумун. Учурда досторуңуздун, курбуларыңыздын саны канча жана ошо дос курбу тандоодо кандай критерийлерге көңүл бөлөсүз? Досторум көп, мен адамдар менен мамиле кылганды жакшы көргөн адаммын, бирок мындай бар сырымды да баарын айткан 1-2 гана досторум бар. Дос тандоодо кайсы критерийге кандай десем, чыныктуулук, жасалмалуулук жок. Анын баалуулуктар бирдей болуш керек. Мен көздөгөн максат, мен баалаган баалуулуктар алар үчүн да бирдей болсо, биз доспуз. Оор сыноолор келгенде алгач кимге кайрыласыз жана кимдерден кеңеш алып турасыз? Атама айтамын, жолдошума айтамын. Анан ошого карап өз чечимимди чыгарамын. Көбүнчө китептерден жооп издегенге аракет кылам. Ушундай учур болгонбу сизде? Баардык нерсени таштап салып, эч ким жок жерге кетип калсам деп, ошондой учурлар эсиңиздеби? Андай ойлор келет, бирок сен ошо эч ким жок жерге кеткен менен көйгөй сен менен чогуу кетерин түшүнүп, кайра өзүбүздү тарбиялап, көйгөйдү чечебиз. Качып кеткен менен көйгөй чечилбейт экенин билебиз. Эч жерден ордун таппай жүргөн жаштарга, кыздарга бир кандай кеңеш берет элеңиз? Китеп окуш керек деп кеңеш берет элем. Эч иш кылгысы келбейт, түшүнөм. Эч кимге барып аралашкысы келбейт, түшүнөм. Сиз каалаган тармакта, кызыккан тармакта китепти алып окуй бериңиз. Китеп окуган сайын сизге сонун идеялар келет. Анан ошону ишке ашырасыз. Толук түрдө бактылуу болууңузга азыр эмне жетишпейт? Баары жетиштүү. Ачка калып, финансылык жактан тартыш болуп, көйгөйлөр мындай сизди курчап алган учурларды бир эстеп кетсеңиз. Студенттик кезде күнүгө ачка болчубуз. Ыйлайт элек. Шаарга түшүп тамак жеп келели десем, менде ошо жатаканада чогуу жашаган кыздар күлөт эле да. Биз ушунчалык, мен айтам ба, ата-энелерибиз кыйналып студент болгонмун десе, азыркы студенттерге күлкү го. Бирок биз да ошондой студенттердин катарында болчу экенбиз да. Азыр ойлосом, жатаканада жашап, ошол берген тамагы 6-да жейт элек, кечки 10-да ач калып калат элек. Ошо ач калып, кыйналып жүрүп окудук, бирок азыр ошонун үзүрүн көрүп атабыз. Кимдир бирөөгө катуу кыйкырып алгансыз, эмоцияга берилип, бирок азыр ошону эстесеңиз, абдан мындай сизди кыжаалатып калат. Ошол эсиңиздеби? Балким досуңузду, курбуңузду? Ооба, мен бир тууган энимди көп ошентип катуу урушуп алам, кийин өзүм өкүнөмүн. Бирок ал мени түшүнөт, мен аны түшүнөм, кайра сүйлөшүп кете беребиз. Бир күндүк планыңызды айтсаңыз, кандай өтөт, кимдерге жолугасыз? Ушул адам менен жолуксам, мен убактымды ошого бергенге даярмын деген бир учуруңуз барбы? Ооба, мен жакшы адамдар менен жолукканга убактымды аябаймын. Бирок бир жерге барсам, мисалы маарике, той, иш-чара, ашыкча керек эмес нерселерге убактым кетип калганына аябай көп өкүнөмүн. Бирок түшүндүм, биз аны кыргыздардын жашоосунан алып сала албайт экенбиз. Барам, кадимкидей маарикени өткөргөнгө жардам берем же барып конок болуп катышып келем. Бирок ошондон көрө мага бир жакшы маалымат бере ала турган, бир көндүм үйрөтө ала турган адамдын жанына барып 1 саат 2 саат сүйлөшүп келсем, ичимде кыжалатчылык болбойт да, сүйүнүү болот. Ошондой адамдар жашоомдо көп. Мен жакшы адам тапсам сүйүнөмүн. Жаңы тапсам андан да көп сүйүнөмүн. Буга чейин ал адам менен тааныш болгон эмесмин, эми таанышсам. Мисалы, акыркы жылда Гүлнара Каликова, бул Кембриджде окуп келген юрист, ошол эжеке менен тааныштым. Андан кийин Руслан Акын режиссер, азыр ошол Гапыр агайыбыздын өмүр таржымалы боюнча мугалимдерге арналган сонун сериал тартып жатат. Ал киши менен таанышканда аябай сүйүндүм. Ушул сыяктуу мындай мага бир жаңы дүйнөнү ачып бере ала турган, жаңы маалымат бере ала турган адамдар менен таанышканда аябай сүйүнөм. Сизди эмне кыжаалат кылат, ойго салат, чөктүрөт, алсыз кылат? Мени бизди өнүктүрбөй артка тартып турган менталитет түшүнүктөрүбүз бар го, жакшылары да бар. Аябай жакшы салттарыбыз бар. Биз мисалы үй бүлө баалуулуктарын номер 1-ге коебуз. Ал аябай жакшы, бирок ашыкча керек эмес тойлор бизде көп. Ошол тойду өткөрүүгө каражат топтоп иштейбиз, каражатты кетиребиз, кайра анан иштейбиз. Мына ушундай түшүнүксүз менталитеттин эрежелери мени көп ойлондурат. Анан ошолор кези келсе мен балдарыма ошолорду аткарбаймын, жасабаймын да. Баары эле ошону түшүнүү менен кабыл алса жакшы болот. Анткени андан көрө ошол тойлорду өткөрүп ага көп каражат жумшагандан көрө мен ошол акчаны анын билимине жумшаймын. Ушул сыяктуу маселелер мени көп ойлондурат.
Адам эмнеден чарчайт? Жумуш кылууданбы же кайталанма жашоодонбу? Кайталанма жашоодон чарчайт. Капыдагайыбыздын Акыл эмгеги маданияты китебинде жазылып турат, адам бир түрдүүлүктөн гана чарчайт экен. Мээ болсо, могул акыл менен иштегенде ал эгер ишмердүүлүк ар түрдүү болуп алмашып турса, бир жазасың, бир окуйсуң, бир сүрөт тартасың, бир эшикке чыгып сейилдеп келесиң, ал чарчабайт да адам. Сиздин оюңузча жүрөк кайсыл учурда эс алат жана кайсыл учурда ырахат алат? Жүрөк жакшы адамдар менен сүйлөшкөндө, сухбат деп коет го, жакшы китептерди окуганда, классикалык музыкаларды укканда, таза абада сейилдегенде, суунун жээгинде, жакшы ойлорду ойлогондо эс алат. Эртең менен канчада турасыз жана канчада уктайсыз? Мен эртең менен эрте турчулардын катарында аябай болгум келет, бирок боло албаймын. 8-те турамын. Кечинде 11-12 уктайм. Телефонго канча убакыт бөлөсүз жана кайсы булактарды көп колдоносуз? Мен телефонго көп убакыт бөлөм. Бирок телефонго убакыт бөлгөн дагы айырмаланат биринен бири. Анткени менин жумушум методика жайылтуу, онлайн курстар болгон үчүн мен телефонго көп убакыт бөлөм. Карасаңыз 2 телефон, бирөөсү өзүм байланыш үчүн, бирөөсү жумуш үчүн. Могу жерден азыр аябай iPhone алуу мода болуп кетпедиби? Мен айтат элем, iPhone'ду иштеткендер алыш керек. Жөн эле сүйлөшүп анан YouTube көрүү үчүн болсо, меникине окшогон Samsung телефонду көтөрө бериңиз дейм да. Мен телефонго көп убакыт бөлөмүн. Ал ден соолукка зыян. Бирок ошол мен телефон иштеткеним аркылуу миңдеген адамдар жакшы маалымат алып жаткандыгы үчүн иштетем. Жашооңуздун өзгөрүүсүнө кайсы инсан себепчи болгон? Менин жашоомдун өзгөрүүсүнө ата-энем себепчи болду. Ошол бизди сапаттуу тарбия алсын, билим алсын деп ошол гимназияда окутушту, өздөрү үйдөн да аракет кылышты. Андан кийин университетте аябай жакшы профессорлорго туш болдум, баарына ыраазымын. Ошол Америкада окуп калуума себепчи болгон Сейит Али Авчы агайлар бар. Кийин Америкада жүргөндө ВВТ Бустер деген профессорлорду көрдүм. Мен ошол жерден эмне сабак алдым? Биз болсо мусулманбыз деп айтканыбыз менен аракетибиз мусулмандыкыдай эмес экен да. Алар өзүн мусулманмын деп айтпаганы менен адилеттүүлүгү, оку деген сөз биринчи аят, билимге болгон ушунчалык чың ыкластуулугу, тазалыгы, бул ошол мусулмандыкынан да ашып түшөт экен да. Анан бул салыштырууда эмне үчүн айтып жатамын? Биз керек болсо ошол динибизде айтылган өкүмдөрдү дагы жасалмалуулук менен жасаганга аракет кылганыбыз мени өкүндүрдү да. Мына ошондой чет өлкөлөргө чыкканда салыштыруу менен өзүңдүн кемчилигиңди байкап, ошонун үстүнөн иштегенге жакшы болот экен. Жалгыз калганда, жөө басканда, тоолорго чыкканда эмнелерди ойлоносуз? Мен буга чейин кандай болчумун? Азыр эмне өзгөрүүлөр болду? Келечекте эмнени каалаймын? Көп ушул маселелерди ойлоном. Ортодогу талаш тартышты баш чечүүнүн жолу кандай? Убакыт. Буга чейин ким элесиз жана азыр кимсиз? Буга чейин аябай билим алгысы келген кыз болчумун. Азыр билим алып жатамын жана алганымды башкалар менен бөлүшүп жатамын. Келечекте дагы мен эң биринчи бактым ушул болот. Өмүр бою үзгүлтүксүз билим алайын, жаңы тармактарда ачылыш болсун мен үчүн. Үйрөнгөнүмдү бирөөлөргө китеп жазуу аркылуу, онлайн сабактар аркылуу бөлүшөйүн. Кантип жашоону максаттуу жана бактылуу өткөрүүгө болот? Жашоону максаттуу жана бактылуу өткөрүү үчүн үзгүлтүксүз билим алуу керек жана тарбия алуу керек. Ошондо гана кызыктуу болот. Прогресс болсо гана кызыктуу болот да. Бул мен ушу университетти бүттүм эле, окуу жайды бүттүм эле деп токтогон жерден токтойсуз. Улантып өмүр бою окусаңыз, жашооңуз күн сайын кызыктуу болуп кете берет. Нейроийкемдүүлүк бир гана адамга берилген супер күч, жараткан бизге гана ушул мүмкүнчүлүктү берген. Кайсы жаш куракта болбойлу, биздин мээбиз жаңы маалыматты кабыл алганга, ошону жашообузга киргизгенге жөндөмдүү орган бизге берилген да. Агай ушуну көп тамашалап айтат. Мына башыңар силердин кумтөрүңөр депчи, алтын кени кумтөрдү канча баалайбыз? Бирок ушул башыбыздагы мээбиз, ар бирибиздин кумтөрүбүз бар дейт да, ошону баалайбызбы? Иштетип жатабызбы? Иштете алабызбы? Кумтөрдү мисалы иштете албай чет элдиктер иштетип берди, ошону да талашып атабыз. Өзүбүздүн башыбыздагы кумтөрүбүздү, мээбизди кантип иштетүү керек экенин билебизби? Эгер билбесек, Акыл эмгеги маданиятын окуйлу. Агай айтып берген, ошо мээбизди кантип иштетиш керек экенин, кантип билим алыш керек экенин, ошондой. Өзүңүздү өнүктүрүүгө канча убакыт бөлөсүз? Өзүмдү өнүктүрүүгө 24 саат бою бөлгүм келет. Бирок деген биз күнүгө аткарышыбыз керек болгон иштер бар,
Анан ошолорду жакшы үйрөтүп койгон Гапыр агайыбыз күнүгө сөзсүз аткарышыңар керек болгон иштерди автоматтык түрдө бат жасагыла, чтобы өзүңдө өнүктүрүүгө көбүрөөк убакыт калсын. Мен азыр эч бир доордо бир дагы адамда болбогон мүмкүнчүлүк бизде бар, шүгүр келтиришибиз керек. Үйдө олтуруп алып, ошол YouTube аркылуу дагы чет өлкөнүн лекторлорунун сабактарын акысыз уксак болот. Өзүбүздүн Кыргызстандагы мына агайларыбыздын сабактарын акысыз уксак болот. Серия лекциялар турат. Жумуш кылганча ошолордун сабак лекцияларын угуп, жүрүп эле канча жан дүйнөң байып, өзүң тынчтанып өсүп каласың да. Мына ушундай кылам мен иштеримди кылганча, лекцияларды угуп. Ушул мүмкүнчүлүк бир гана 21-кылым бизде гана бар. Ошого шүгүр. Пайдаланышыбыз керек. Эгер сиз тууралуу китеп жазылса, китептин аталышы кандай болмок? Билимге сапар. Ата тарбиясынан башталган билимге сапар деп аталат эле. Эми сиздин бир жыл ичинде эмнелерди күтсөк болот жана кандай пландар үстүндө иштеп жатасыз, ошолор тууралуу токтолсоңуз. Аябай жакшы суроо экен. Мына азыр эле айткан китепти буюрса жазып жатамын. Ата тарбиясынан башталган билимге сапар деп. Анткени Гапыр агайдан сабак алгысы келген адамдар аябай көп. Бирок ошол эле учурда мондай биз кыргыздар ушундайбыз да. Өзүчү, өзүнүн балдарычы, өзү ушуну кылат бекен эле деген суроо ар биринин ичинде турат да. Ошон үчүн анан аны болсо, мисалы, агай барып мен мончумун, мен мондай кылгам үй бүлөмдө деп айтпайт да. Аны биз балдары көргөнбүз, биз айтсак жарашат. Ошол атамдан эмне сабак тарбия көрүп үй бүлөлүк жашоодо алдым эле. Ошолорду эскергенче жаздым мен. Атам 63 жашка чыкканда пайгамбар жашына чыкты деп ошол белек кылып берген элем да. Уккан адамдар ушунчалык кызыгып, бул китеппи уландысы гана деген комментарийлер жайнап кетти да, 100төн ашып, анан ай деп ошондон жаралды бул идея. Ата тарбиясынан башталган билимге сапар деген китепти жазуунун үстүндөбүз. Андан кийинкиси бул Гүлнур экөөбүз кызыма кат деген китепти жазып атабыз. Байкап көрсөм биз кыздарга мамиле курууну үйрөтпөйт экенбиз. Жок, эч ким менен сүйлөшпө, мамиле курганга болбойт деп тыюулар менен келебиз дагы. 20га жеттиби, качан турмушка чыгасың деп басабыз да. Сен үйрөттүң беле ортодо бирдемени деген суроо, боштук бар. Ошол үчүн кызыма кат деген китеп жазып атабыз. Ал буюрса жакында чыгат. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болсун. Бул жашоодо эң жакшы белек ошо адамдарга адам убактысын бөлүп берүү дейт. Сиз дагы ошол өзүңүздүн бир билбейм, эми графигиңиз көп болушу мүмкүн, ошонун ичинен бир убактыңызды бөлүп бергениңизге ыраазычылык. Эми бир жалпы көрөрмандарга, угармандарга өзүңүздүн бир насаатыңызды, кайрылууңузду жолдоп койсоңуз. Эми насаат айткыдай деле көп жашап койгон жокпуз, бирок көп жашаган билбейт, көптү көргөн, окуган адам бир аз бир нерселерди байкаган болушу мүмкүн да. Жашоо бизге берилди, сонун мүмкүнчүлүк белек, бирок эмне үчүн берилди, ойлонуп көрдүкпү? Өзүбүздүн эң мыкты сапаттарыбызды өнүктүрүш үчүн берилди деп ойлоймун да. Агайыбыздын барго асыл инсандык сапат бул өзүн өзү тарбиялоо. Биз жашоого өзүбүздү тарбиялоо үчүн келгенбиз деп ойлойм. Ошон үчүн үзгүлтүксүз билим алуу, жакшы адамдарга жолугуу биздин жашообузду ушунчалык көрктөндүрүп, сонун мүмкүнчүлүктөрдү жаратып, жашоо сапатыбызды дагы жогорулатып берет. Билим алуудан эч качан эринбеңиздер. Ал эми оңой билим алуунун жолдорун Гапыр Мадаминов агайыбыздын окутуу тарбиялоо усулдарын үйрөнүү аркылуу өздөштүрүп алсаңыздар болот. Кудай буюрса сизге чоң рахмат. Жакынкы күндөрү бир жакшы, бир жаңылыктардын үстүндө сиздерден угалы. Жакында ошо кызыма кат дегендин презентациясы чыгып атат. Гапыр агайдын юбилейи болуп атат. Аркаңызда турган бир Гапыр агайдын методикасы толгон бир 5 жылдын ичинде китептер толуп калган күндөргө жеткирсин. Мен айткан. Чоң рахмат сизге. Сизге рахмат.